Садака десе эле сөзсүз мечитке эмес. Мен көп айтам ошону, мечитке садака бербейли туугандар. Мечитке салым кошолу. Эгер сиздин мисалы атыңыз Айбек болсо, сиздин дарбазаңызга жазып койсо, Айбекке жардам бергиле, Айбектин үйүнө садака бергиле десе, сиз капа болосуз. Ал жазууду эмне кыласыз? Айырып саласыз. Мен силерге муктаж билем мен. Эме элестетиңизчи, Аллахтын үйүнө жазып койсо, мечитке садака эмне дегени? Аллахтын үйүнө жардам бергиле. Алла муктажбы? Асман жерди жаратып коюп бизге муктажбы? Эмнеге жазып койгон? Айласыздыктан. Себеби антпесе биз бербей калганбыз да. Эми ошондой кылып бизге кичине бир түшүнүк болор бекен десе, биз чындап эле садака окшойт деп 5 сом, 10 сом беребиз да. Аллахтын үйүнө жаш балдарыбыз албаган тыйынды берген бул уят болот. Өзүңүздүн жашаган жериңизде мечит бар, ошол мечитке салым кошолу. Мечиттин чырагын мен жасайын. Мечиттин суусу бир крайник бузулуп калыптыр, мен жасайын. Мечиттин свети жок экен, мен төлөп коеюн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мечитине эң биринчи чырак алып келген сахабага дуа кылды. Аллах сиздин мүрзөңүздү жарык кылсын деп. Ошол дуа мага да тиет, эгер мен мечитти жарык кылсам. Мечитке салым кошкон, мечитти курган адам менен тең соо боласыз. Бир адам 100 000 кирпич койду, сиз 5 кирпич коштуңуз. Экөө тең мечит курду да. Аллах айтпайт, мен сен 5 кирпичиң деп кыяматтачы. Экөөнө тең мечит курду соогун берет. Мечит курду сыйлыгын берет. Ошондуктан мечиттерибиз, жашаган жерибизде, өзүбүздүн мечиттерибизди үйлөрүбүздөн жакшы деңгээлде кармашыбыз керек. Биздин берген 5 сом, 10 сом садака менен ал деңгээлге жетпейбиз да. Салым кошуу менен, мен жасаймын мечиттин ушул жагын деп рухсат алып имамдан ошону жасайлы. Мүмкүнчүлүк бар. Ниет баарыбызда бар. Мечит салайын деген. Мен айылыма мечит салам. Аллах ниетибизге жеткизсин. Бирок ошого чейин мечиттин бир лампочкасын коюп бере аласыздар? Коюп бере алам. Неге койбойсуз? Же сөзсүз толук мечит курганга мүмкүнчүлүк болгондо эле куруш керек. Ошондуктан туугандар, садаканы муктаждарга берели. Мечиттерибизге салымыбызды кошолу. Эмне үчүн? Бул мындайча айтканда бир жерге акчаны чогултуп коесуз, бир кезде сизге ошону 70 эсе, 700 эсе кылып берем десе, биз тим эле байлыгыбыздын бардыгын алып барып берет элек, үстүбүздөгү кийим эле калат эле да. Бул дагы ошондой эле. Аллахтын үйүнө алып келип берсек, Аллах 70, 700 андан дагы көбүрөөк кылып кайтарып берет бизге. Аллах таалам баарыбызга тил менен, дене менен жана каражат менен кыла турган ибадаттарга бекем болууну Аллахым насип кылсын. Парызына дагы, важиптерине дагы, нафилдерине дагы Аллах таалам баарыбызды өзү ыраазы боло турган пенделеринен кылсын.